Баланын билим алуусу мектеп, үй-бүлө жана баланын өзүнөн түзүлгөн 3 бутакка негизделет. Бул бутактардын бирөөнө эле жакшы көңүл бурбасаңыз, баланын билим алуусунда сөзсүз түрдө кемчиликтер келип чыгат. Баланын өзүнүн милдеттери, үй-бүлөнүн милдеттери жана мектептин өзүнө тиешелүү болгон милдеттери бар. Бул милдеттердин өз ара бөлүштүрүлүшү жана баланын өнүгүүсүнө тиешелүү көзөмөлдүн эң жакшы жери болуп ата-энелердин чогулушу же болбосо чогулуштан тышкаркы ата-эне менен мугалимдердин кеңешүүсү эсептелет. Бул жолугушуу жана чогулуштардын жемиштүү өтүүсүн баланын өнүгүү багытын алып караган болсок, анын өмүрүндө эң чоң мааниге ээ болот. Бул маселеде эки тарап тең жоопкерчиликти сезүүсү керек. Бирок кээде ошол жоопкерчиликтерден кутулуу үчүн бизде шылтоолор даяр турган сыяктуу. Мугалимдерге ата-энелер чогулуштарын эмне үчүн тез кылбайсыңар деп сурасаңыз, көпчүлүгүнөн мындай жоопту аласыз. Бир жылда бир жолу чогулуш кылабыз. Ата-энелер ошого да келбейт. Же чогулуштардын санын көбөйткөнүбүздөн пайда чыкмак беле дешет. Жогоркудай жооптордун туура жактары болушу мүмкүн, бирок медалдын эки жагы бар дегендей, маселени ата-эненин чындыгынан карап көрүү зарыл. Медалдын аркы бетин карап, ушул эле суроону ата-энелердин көз карашын билүү максатында аларга мектептин чогулуштарына эмне себептен катышпайсыз десек, менимче ата-эненин биринчи эле суроосу: чогулуш бар беле? Качан? Эмне үчүн бизге кабар беришпейт? Же колум бошобой калды деп актанышы толук мүмкүн. Бир бөлүгүнүн жооптору болсо: чогулушка эмнеге бармак элем деп башталып, калганы төмөндө келтирилген коргонуу шылтоолору менен улантылат. Баары бир биздин баланын сабактары начар. Эмне барганда өзгөрүп кетмек беле? Ансыз деле чогулуштун бир да пайдасын көргөн жокпуз го. Же чогулушка барсаң болгону акча гана сураш үчүн, же эмнеге чогулушка келбей жатасыз деп наалыш үчүн эле чакырышат. Мен 9 жыл окуган. Атам менин мектепке жаңы киргенде эле бир келген. Менимче ушул эле жетиштүү. Биздин баланын сабактары ансыз деле жакшы, баруумдун кажети деле жок. Мен биздин балабыздын кандай экенин билем. Аны мугалимдерден сураштын деле кереги жок. Коомчулуктун кеңири катмарына тарап кеткен жоопкерчиликти башкаларга түртүп салуу оорусунун натыйжалары мына ушундай болот. Кандай болсо да, коом болгондон кийин биз да аргасыз ушундайбыз. Мугалим күнөөнү ата-энеге, ата-эне болсо мугалимге, окуучу болсо шартка жараша мугалимге же ата-энеге аударып коет. Балким биз өзүбүздүн жоопкерчилигибизди жетиштүү деңгээлде аткара албай жаткандырбыз. Бизде күнөөнү башкадан издей калган өнөрүбүздеги кайдан чыкты? Таң калыштуу. Баланын үй-бүлөсү кандай болбосун, мугалим бул менин окуучум деп мамиле кылуусу шарт жана өзүнүн тийиштүү жоопкерчиликтерин так аткаруусу керек. Ата-энелердин чогулуштарын эгер зарылчылык болсо, тез өткөрүп туруу кажет. Келген ата-эненин саны 2-3 болсо деле, аларды ишендире тургандай маалыматтарды берип, чогулушту жогорку деңгээлде өткөрсө, кийинки чогулуштарга башка ата-энелердин да келээрине ыктымалдык бар экенин унутпоо зарыл. Ата-эне бул менин балам деп ага ээ чыгышы керек жана балам мектепке барып жатат. Ал жерде атайы айлык алып иштеген мугалими бар. Караса ошол карасын деген пикирлерден чогулуштарга башка ата-энелердин да келээрине ыктымалдык бар экенин унутпоо зарыл. Ата-эне бул менин балам деп ага ээ чыгышы керек жана балам мектепке барып жатат. Ал жерде атайы айлык алып иштеген мугалими бар. Караса ошол карасын деген пикирлерден арылуусу керек. Баары бир биздин баланын сабактары начар, анын чогулушуна баргандан эмне өзгөрмөк эле десеңиз, балаңызда чынында ошол учурдан баштап эч кандай өзгөрүүлөр болбойт. Унутпаңыз, башка адамдар балаңыздан үмүтүн үзүшү мүмкүн, бирок сиз ата-эне катары эч качан андан үмүтүңүздү үзбөңүз.
Эгер сиз да үмүтүңүздү үзсөңүз, ал балага сизден артык жардам бере турган эч ким табылбай калат. Мен 9 жыл окудум, атам болгону мектептин босогосун аттаганымда гана келген, деп айткан баланын ата-энесинен ушуну сурайт элек. Атаңыз же энеңиз 9 жыл бою мектепке келбегенин айтып жатасыз. Бирок алардын чогулушка келүүсүн сиз каалачу белеңиз. Жаман ата-эне деген болбойт. Бирок баласынын муктаждыктарын жакшылап байкай албаган же болбосо кээ бир багыттарда ага жаңылыш мамиле кылган ата-энелер болот. Ата-эненин 7 баскычтуу мамилеси. Төмөндө ата-эненин 7 баскычтан турган туура жана ката мамилелери келтирилген. Буларды окуп ата-эне катары сиздер дагы кайсы учурларда туура же каталык кетирип жатканыңыз тууралуу ой жүгүртүп көрүңүз. Ата-эненин туура мамилеси. Ата-эне балдардын чогулуштарына туруктуу катышат. Катыша албаган учурда сөзсүз түрдө кийинчерээк барып мугалимдерине жолугат. Ата-эне мектептин чогулуштарына катышпайт, катышса да аны жемиштүү түрдө пайдаланбайт. Экинчи, балдарынын сабактарын өздөштүрүүсүнө кылдаттык менен көзөмөл жүргүзүп турат. Чогулуштардан сырткары да алардын мугалимдерине жолугуп турат. Баланын окуусун анча деле көзөмөлдөбөйт, иши чыгып мектептин жанынан өтсө да мугалимдер менен жолугушууну каалабайт. Үчүнчү, ата-энелердин чогулуштарынан сырткары да анда-санда баласынын жалпы тарбиясы жөнүндө кабар алуу үчүн мектебине келип турат. Мектепке тез-тез барат, окуучу өзүн ата-энесинин алдында дайыма басынган абалда сезет. Төртүнчү, баласынын дараметин жакшы таанып билет жана анын чындап жетүүсү мүмкүн болгон ийгиликтерине үмүттөрү бар. Баласынын дараметин билбейт же аны кабыл алгысы келбейт. Баласынын алдына чоң максаттарды коюп алат же болбосо үмүтүн такыр эле үзүп салат. Бешинчи, окуучунун сабак аткаруусу боюнча орто кызыктар. Анын сабак даярдоосуна көңүл бурат, текшерет, бирок тапшырманы аткаруу жоопкерчилигин баланын өзүнө тапшырат. Баланын сабак даярдоосуна каршы турат же болбосо ашыкча эле көзөмөлчүл же эч кызыктар эмес. Жалпылап айтканда, баланы зордоп сабак окутат же ага таптакыр көңүл бурбастан өзүнүн жайына коюп таштап салат. Алтынчысы, баланы келечекке даярдайт, келечеги жөнүндө сүйлөшөт. Баласы таңдагысы келген кесипти кызыктырууга жардамчы болуп жол көрсөтөт. Белгилүү бир кесипке таянып, баласын да ошону көздөй гана багыт алуусун каалайт. Баланын өзүн тандоого укугу жок. Мындай басмырлоо адатта сен сөзсүз болосуң түрүндө болбосо да, көбүнчө кайра-кайрага эскерте берүү менен руханий жактан басым жасоо аркылуу ортого чыгат. Жетинчиси, алган баалары өтө маанилүү эмес. Маанилүүсү баланын сабакка дурус даярдануу жараянында же процессинде. Жыйынтык бардык нерсени билдирет. Окуйсуңбу, окубайсыңбы анчалык маанилүү эмес. Маанилүүсү күбөлүктө алган баалары. Баары 5 болду. Кептин мааниси мына ушунда. Мына ушундан улам ар бириңиздер ушул аудио китепти окуп чыгып, өзүңүздөрдүн балдарыңыздар жана мектеп менен болгон байланышыңыздарды карап чыгасыздар деп ишенем.